ажелди алып атканда ачык детканы албаш керек. Себеби анан оно ажелге чыгып кетет да, ачык деткеден башкасын ала берсе болот. Азыр анан кийин акыркы качкелерде кышкы оокатын калтырып алыш керек да. Кышында жей турган тамагын калтырып алыш керек. Эми азыр эрте, азыр ачык деткеден башкасын ала берсеңер болот. Сен өзүңөр кагып өзүң ала берле. Бал алыш үчүн айрыны күчтүү кылыш үчүн эрте жашта айрыны жакшы багыш керек, тамагынан кам этпеш керек. Матканы жок дегенде 2 жылда бир жолу которуп жаңылап туруш керек. Эски матка тукум туушу аз болот да, көбөйүшү да аз болот. Ошон үчүн матканы ар дайым жаңылап туруш керек. Мага окшогон барактарды жаңылаш керек. Мага берип кой да баракты. Бул барак жакшы болбосо болбойт. Муногу бал айырлардын балазы болот. Муногулар. Эгерде ушул барак начар болгон болсо, туртун деп коебуз, эркек айры ажел албайт. Ажел киштебейт эркек айры. Муногу ячейкалары чоң-чоң болуп калса, ошондой эркек айры туга турган болот. Ошон үчүн муногу барак жылда жаңылаш керек муну. Неме кылыш үчүн. Ошондо мына барак таза болсо, айры дагы жакшы чыгат. Канчалык рамка неме болсо, айры муногу ячейкалар майда болуп калат дагы, майда айры чыга баштайт. Ошон үчүн айры жакшы болуш үчүн ушулардын баардыгын камсыздаш керек. Жакшы кылып өздөштүрүш керек. Мен азыр көрсөм, муногу кармап туруп, муногуда жүрүм. Мына мисалы үчүн муногу туртовый ячейка деп коет минерди, мынакей. Муногулар бүт туртовый ячейка. Ажел куйганга болот сезон убагында. Бирок айрынын баласын тууганга ал неме болбойт. Ошон үчүн барактарды жакшы кылыш керек. Мен муну бул арчылыкка мен өзүм кызыгып калганыма байланыштуу рой чыкканым мага оорчулук деле жаратпайт. Оорчулук деле жаратпайт. Бул ары көйгөндө ушинтип рой дегени болот. Бөлүнүп чыгып, учуп, башка уя издеп, өзүнчө бир үй бүлө күткөн сымал болуп айрылар бөлүнүп учкан болот. Ошондо кармап кайра яшикке кондурууга аракет кылабыз. Ошондо мага кыйынчылык деле жаратпайт. Кантип токтоттуңуз, кантип камадыңыз, чакпайбы деген суроолорду берет. Бирок айры мени көп деле чага бербейт, негедир. Мен ушу ачык колум менен эле ройду чогултуп кармап яшикке салган күндөрүм болот. Рамкага кондура элек деле. Рой ар түрдүү жерге конот, таштын арасына конот, коко тикенектин башына конот, коронун кычыктарына конот, чөп жардын арасына конот. Азыр мисалы үчүн рамка кагып атпайсыңбы? Анан кандай рамкаларды да бир кагууда да бир эрежелери барбы? Бир аз ачык детка болуп калышы мүмкүн деген дагы эмелерди айтып кетти, маалыматтарды кандай болот? Ошол боюнча айтсаң. Бунун алып атканыбызда ачык деткаларын албайбыз. Бежонкага бураганда чыгып кетип айрыга зыян келтирет, айрынын азайышына алып келет. Ошого
жабык деткаларын алып ачык деткаларын калтырабыз да. Мисалы үчүн азыр кийип оттон шыпыргыч агылып алып туруп шыпырып атпайсыңбы? Эмне үчүн как айрылар түшпөй атабы кандай? Буну шыпырып атканыбыздын себеби бүгүнкү ташыган азелди кагып салсак, азел түшүп, ичиндеги айрылар бири-бирине жармашып өлүп калышы мүмкүн. Ошого кылдаттык менен силкип алып, андан кийин айрын түшүрүш үчүн шыпырабыз да. Азыр бүгүн келген балдарды атпайсың анан мисалы үчүн ушу бүгүн шире кандай болуп атат, ошол какканда эле билсе болот да. Ооба, ширени бир силккенде эле суудай болуп жерге түшөт да. Аябай силкип салсак, айрылар жармашып калышат. Биздин кичинекай устанын бери эле атам бал карайт. Андан кийин аркасынан ээрчип жүрүп, ушул кагып, өз алдыбызча болуп бир аз үйрөнүп кага баштаганыбызга бир 2-3 жыл болду. Өзүңдө кызыгуу барбы бул балары кароого кандай? Же болбосо бир баягы атабыздын жолу ушул деп эле ушуга бир милдет катары карайсыңбы? Кандай карайсың бул ары багууга? Ооба, албетте. Кызыгасың буга. Бул биздин айылдагы эң кирешелүү бизнестердин бири болот. Ары менен мен 37 жылдан бери алектенем. Ары өзү негизи бул айрылар ушул жерде эле кыштап калат. Мурунурактарда бул там салып, тамга киргизчү элек. Азыр бир 5-10 жылдан бери сыртта эле кардын алдында эле калат. Жазда марттын акыры, апрелдерде келип анан оокаттарын, нелерин карап баштайбыз. Айрыны өзү бал алыш үчүн жаш кыздын ушу оокат, тамагын жакшы караш керек. Яшиктери жакшы болуш керек. Ичинде барактары жакшы болуш керек бал алыш үчүн. Анан сезонго чейин жакшы күч алдырып караш керек. Күч алдырыш деген эми ушул айры канчалык көп болсо яшиктин ичинде ошончолук көп бал топтойт да. Эми айрыкча бал эми бул жайлоодо бизде июндун акыры, основном июль айларында, анан августтун орто чендерине чейин биздин жайлоолордо бал алса болот да. Бир эми бийик да, могу тоолорду көрүп атпайсыңарбы? Муштеронакей эми али кары кетпейт. Ушул кар ошол эле бойдон калат күзгө чейин эле. Кеткен жылдары кетет, кетпеген жылдары келбейт. Эми бир өтө бийик тоо жерде. Жолдошум 89-жылдан бери, 1989-жылдан бери ары кароого киришкен болсо, ушуну кесип катары пайдаланып, кесип катары ушул жумуш менен алектенсе, мен 92-жылдан бери ушул арычылыкка кошулуп, жардамдашып, эмгектенип калдым. Өзүм кесибим боюнча медайым болуп иштеп жүрдүм. Кийин уул кыздарым төрөгөндөн кийин, отпускка чыккандан кийин анан ушуга жардам берем деп ушу жайлоого келип калдым. Андан кийин ушул арычылыктын жумушу мени ушул жака тартып кетти. Өтө кызыктуу, кирешелүү болгондугуна байланыштуу ушу жайлоодун ушу ички тиричилигине кийлигишип кеттим да.
Биз өзүбүз колубуз менен өндүргөндөн кийин балды тандабайбыз. Бал себеби биз эми буга аны муну неме кылбастан өзүбүз колдо өндүрөбүз. Бизге кандай бал өндүрсөк таза. Анан эми балдын свети, өңү эми мындай болуп калат да. Ушу бал болуп аткан учурда кандай гүлден шире чыкса, ошого карап эле болуп калат да. Мисалы үчүн мунугу биринчи жолу алынган бал да бул. Мунусу экинчи жолу алынган бал. Эми бул кандай, менин болжолумда бул кулунчак деп коебуз, орусча элбурс дейт, кожогаат. Ошого окшогон гүлдөр бар эле ошол учурда. Ошон үчүн свет ушундай чыгып калды да. Эми азыр көп гүлдөр күлүп калды. Азыр эми өтө көп гүл. Кийгот бар, могу шальбей бар. Ар кандай азыр эми чөптүн түрү көбүрөөк да, ошон үчүн свети азыр мындай буга караганда сал тунугураак болуп калды да. Анан эми көпчүлүгү кээде көгүш болуп калат, кээде сары болуп калат, ай шашырдан болуп калды. Анан элдер эми баягы алармандар таандай албагандан кийин айрыкчалар мына өңүнө баа бере беришет да, бул кызылыраак болсо деп. Анан эми азыр биз кол менен жасап алгандан кийин ушу айрым алып келген тартабыз. Ушу мисалы үчүн 3-чү качка болуп калды, анын свети дагы башка болуп калышы мүмкүн. Азыркы учурда эми 500 сомдон деп сатка коюп атабыз быйылкы жылы. Мисалы үчүн быйылкы жылдагы азелди эми 500 сомдон деп атабыз. Биз багы могу бал челектер көп болгон үчүн Кудай берип, түшүн берип калса көбүрөөк эле бал өндүрөбүз да. Анан ошон үчүн быйылкы жылга 500 сомдон деп чыгарып атабыз, бирок могу оптовыйга болсо сал арзандатуураак бере алабыз. Ураз эми кепте кээ оптом тонналап алат да, 1,5 тонна, 2-3 тонна алат. Кээ эми 20-30 кило алат. Ошон үчүн азыраак алгандарга кымбатыраак, оптом алгандарга арзаныраак беребиз да. Муну мурункуга баардык нерсе кымбатчылык болгон үчүн могу балдын баасы эми жылдан жылга өсүп кетип атат да. Илгери союз таркаган маалдарда азелдин килограммын эми 10-15 сомдон сатчубуз да. Бирок ошол акчага көп нерсе келчү да. Анан эми азыркы учурда баягы баардык нерсе кымбатчылап, кымбат болуп кетип атат. Азыр эми 500 деп коюп атабыз, бирок ошо 500 сому деле илгерки 10-15 сомго татбай кетип атат да. Баардык нерсе кымбатчылык болгон үчүн акчанын деле баягы баркы кетти же инфляция болуп атабы, кандай бааласа болот деп ошондой болуп атат да. Илгери мисалы үчүн бир 15-20 килоге жетпеген немеге жандык алып не алган болсок, азыр эми бир 40 кило чамасында азелге сатсаң ала аласың да, 5-тен сатсаң дагы баардык нерсе кымбат болот да. Ошого жараша мына балдын баасы да кымбат болуп атат.
биз алганыбызга ушуга 3-4 күн болду качка кылганыбызга. Азелин алганды качка деп коебуз го. Андан кийин мына дагы кичине азел куйганга камданып чамбыл деп коет. Чамбыл ала кыла баштаптыр. Дейт бул айры өтө күчтүү эмес экен. Жарым рамка болуптур. Айрынын булар дагы жакшы чамбыл ала кылып уже баштаптыр. Августта 3тен азел алган убактар бар. Август айы. Эми погода, аба ырайы ошого тур болду. Жай берип жер көп болуп да анан. Азыр августта болбойт. Улоо чөп бышып кетти. 2 жылдан бери ушундай болуп атыр. Эрте эле бышып кетип атыр. Чөп калбай калды. Жаштан баштап эле жамгыр жай берген жылдары августта 2ден 3тен азел алгандар болгон да. Тоннолап алган. Билбейм, акыркы жылдары мондай ысып, кайра жамгыр жаап чөп тез бышып өтүп кетип атыр да. Быйыл сүйүнүп атыр, быйыл 3 жылдан бери быйыл кичине мээнет кайта тургандай эми. мына өзүңүздөр көргөндөй бул коронун ичинде жалпылап айтканда бир 100-150ге жакын ары челек бар. Бул жерде ар дайым сезон убагында бул жерге ташылып келип, андан кийин арылар күчүнө киргенден кийин ушинтип өзүңүздөр көргөндөй бал алышат. Жакшы күчтүү айырдан тоннолап бал алууга болот. Ал эми жакшы каралбаган ары болсо анда түшүм бербей калышы мүмкүн.